Ошо Баткенде 14 жашар кыз боюнча үрөө учураган учура боюнча азыр биздин Баткен областында ыйгарым укуктуу өкүлүбүз бар, акыйкатчын. Ошо акыйкатчынын өкүлү учурда кызматкерибиз барып, ата энеси менен таанышып, жанагы көйгөйлүү маселелерди карап, эң негизгиси ошол буга чейин айтып өткөндөй, кылмыш иши абдан көп жабылып калган учурлар көп да. Адилетсиз тергелип калган, адилетсиз чечимдер чыгып калган. Ошол процессуалдык жактан бузуулар болбошунун аракетин көрүп, биздин кызматкер ошол көзөмөлгө алып, азыркы учурда ар бир кадамын эске алып, өзүбүз аз контролго алып, ошо менен иш алып барып жатабыз. Мындан сырткары ошо акыйкатчы аппаратына жылына арыздар келип түшөт. Мынакей динамикасын карай турган болсок, быйыл ошо жаңы формат менен ошо интернет булактарында же болбосо социалдык тармактар аркылуу берип аткан маалыматтарды биз алып, ошолор менен карай турган болсок, 30%га жогорулап кетти. Балдардын үстүнөн болуп аткан зордук зомбулуктун күчөп жаткандыгы белгиси да, анткени бизге кайрылып аткандардын саны 30%га жогорулап атат. Буну менен айта турган болсок, мисалы 2021-жылы 604 тегерегинде зордук зомбулук катталса, МВДнын маалыматтары боюнча, быйыл ошол эле МВДнын маалыматтары боюнча мынакей ушу жарым жылдыкта эле 500 катталып атат деп атат да. Бул өтө чоң көйгөй, мунун үстүнөн иш алып барышыбыз керек. Жана зордук зомбулуктун түрлөрү да бар, өзүңүздөр билесиздер. Бул сексуалдык ырдык көрсөтүү, сексуалдык же болбосо оор токмок алуу, же болбосо психологиялык, дээрлик көпчүлүк психологиялык баягы кысым көрсөтүү же зордук зомбулук көрсөтүү жагынан бизде ачылган иштер негизинен жок. Бирок ошол эле өлүмгө чейин жеткирген, же болбосо жашоо турмушунун тагдырына такыр балта чапкан учурлар да көп. Бул тармакта азыркы учурда статистиканы ала турган болсок, ушу 100% иштер келип түшсө, мисалы ошол эле статистикалык маалыматтарды айта турган болсок, 10 миңден ашуун ошо үй бүлөдө зордук зомбулук боюнча катталса, анын 9 миңден ашык охранный ордер деген түшүнүк бар. Ошол берилип атса, ошонун ичинен дагы 500-600дөй балага берилип атат. Бул эмнени билдирип атат? Балдардын үстүнөн дагы абдан көп оор токмок алып, жана зордук зомбулук көрсөтүп атканын билдирип жатат. Биз ошол тармакта азыр ушу иштерибизди алып барып атабыз, өзүбүздүн сунуштарыбызды киргизип атабыз. Тилекке каршы биз аткаруу бийлик органы эмеспиз, бирок ошол көйгөйлөрдү айтып, чечүү жолдорун көрсөтүп, анан жанагындай адам укуктары бузулуп аткан учурларда мынакей ушул жерде адамдын укугу бузулуп атат деп коңгурообузду согуп, кагып, анан айтып, элге коомчулукка жеткирип, бийликке жеткирип, андай мыйзам бузууларга алып барбаганга шарттар түзгөнгө учурда толук кандуу иш аракеттер жүрүп жатат.